Жалал Абад шаарынын тургуну ушул убакка чейин Yakın İnkar uyumuna aralashıp жүргөнүндө БМК'нын кызматкерлеринин аркасынан түшүндүрүү иштери болгон себептүү бул мыйзамга каршы экенин билгендиктен мен ушул уюмга аралашпай турган болуп чечтим. Өзүм дагы мындан кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамына каршы иштерди кылбай жакшы жашайм деп аракет кылам. Мен Yakın İnkar уюмунда жүргөнмүн. Ошол уюмдан баш тарттым. Мындан нары жаңы жашоо баштаганы турам. Мен ушу Жалал Абад шаарында жашайм. Ошол уюмдан толук баш тартамын. Жана жалпы эле кыргыз элин ушундай экстремисттик уюмдардан баш тартыңар деп суранамын. Ушу элдин ынтымагы үчүн жана эми мына менен биз Кудай буйруса жөнөкөй мусулман катары элдин арасында жашаганга даярбыз. Ушу мыйзамга каршы иштерди кылбайбыз. Ушу балдарыбыз мектепте окуйт, Кудай буйруса жакшы жашоо өткөзөбүз деп балдар менен жакшы сүйлөштүк. Ушу кызматкерлердин дагы Алла Таала иштерине жайын кылып, элибизге ынтымак биримдик берсин. Рахмат. Бул акадис 3 күн жуутурбайсың, сузак нерсе бербейсиң, болуп турбайбы? Температура чыкса, муну кармак болот. Болуп турбайбы?